урматтуу шаар тургундары, урматтуу кыргызстандыктар. Саат азыр мына 6 болуп атат. Биз Бишкек шаардык мэриясынын астында отурабыз. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин мэриядагы коррупциялык моменттерди ачып, бул жактагы мыйзамсыз жагдайлардын бетин ачтык эле. Тилекке каршы эч кандай бир реакция, эч кандай бир кыймыл болбой атат. Укук коргоо органдары бул боюнча эч кандай кылмыш ишин козгобой, мындай бир бармак басты, көз кысты саясат дагы деле бүгүн деле уланып жатат. Буга далил биздин иликтөөлөр, биздин фактылар болуп бере алат. Урматтуу шаар тургундары, биз тазалык кызматы боюнча журналисттик иликтөөнү баштаганбыз. Ал бир айдын ичинде биздин жарандар, ошол тазалыкта иштеген 3 кызматкер бул дүйнө менен кош айтышты. Мына ушул жагдайдын чоо жайын иликтөө үчүн процессти баштаганбыз. Бирок тилекке каршы мына бүгүн 17-си болуп атат, 18-и болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин мэр менен жолуга албай атабыз. Анткени такыр жолугууга мүмкүн болбой атат. Ана келет, мына келет, обедте же башкада аппаратта совещание өтүп атат, башка деп келген сайын ушундай шылтоолор да. Мына азыр мэрдин машинасы турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Саат 6 болду, биз дагы деле күтүп атабыз азыр. Ошон үчүн урматтуу интернет колдонуучулары, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шаар тургундары, сиздерден суранабыз, кантип биз жолуксак болот мэр менен? Кантип биз мэрден интервью алсак болот? Ошол тазалыктын кызматкерлеринин өлүмүнө ким күнөөлүү, жана бул нерседе мэриянын күнөөсү барбы, жокпу? Ал адамдардын тагдыры кандай болот? Алардын артында балдары кандай болот? Алардын жашоосу кандай болот? Деги эле бул тазалык кызматындагы келечектеги бир стратегиялык мааниси, маңызы кандай? Эми менен мындайча айтканда саясатта жүрөт. Ушул жагдайлардын чоо жайын сурайлы деп келгенбиз да. Мына азыр жумуш убактысынан чыккан убактыда күтүп туралы деп ошон үчүн саат 6 болуп атат. Бул жерде турабыз. Сиздерден жардам сурайт элек, урматтуу шаар тургундары, кандай кылып биз маалымат алсак болот? Дагы бир таң калтырып турган жагдай, өзүңүздөр билесиздер, вице-мэр менен бизди сотко берип, жоопкерчиликке тартуу маселесин караган. Мына өзүңүздөр көрүп турган бул кат. Бишкек шаардык мэриясына биз кат бергенбиз. Аппарат бул катта маңызы мындай да. Сазыкулов вице-мэрдин кызматтык анын абалын териштирүүгө алып бергиле, кызматтык жоопкерчилигине баа бергиле, жана ошонун кылык жоругу, этикасына бир кандай чара көрөсүңөр деп биз Жунушалиев мэрге кайрылып атабыз. Бирок таң калганыбыз мына жерде Миргазы Исаков деген аппарат жетекчи бар. Мэриянын аппарат башчысы. Ушул вице-мэрден ылдыйкы должностьта турат өзү, статусу боюнча. Биз мэрге кайрылсак, бүгүн аппарат жетекчи бизге катка жооп берип атат да. Эмне деген жорукта, мындайча айтканда, ушуларга ишенип биздин президентибиз, жогорку бийлик ушуларга ишенип шаардын тагдырын ушулардын колуна таштап коюп атат. Анткени дагы бир жагдайды эске алайын. Ушул мэр, вице-мэрлер, аппарат жетекчиси баарысы өкмөттүк структурадан түшкөн. Булардын целый команда келип мэрияда бүгүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Алардын бир фактысы мына ушундай болуп атпайбы? Азыр эми мэрди күтүп атабыз. Урматтуу достор, биз сиздерге бир кайрылуу жасап коеюн. Эми бул күнүмдүк процесс, булардын бүгүнкү абалы. Эми сиздерге маанилүү, абдан маанилүү бир окуяга көңүлүңүздөрдү бургам. Урматтуу шаар тургундары, өзгөчө мына азыр алдыда шайлоо келип атат. 2 райондун шайлоосу, жогорку кеңештин депутаттарын тандоо болот. Мына ушул тандоодо чындыгында бүгүнкү биздин Бишкек шаарынын 2 районунан чыгып аткан кандидаттар кимдер? Мындайча айтканда фаворит болуп аткан кандидаттар жөнүндө биз сиздерге жардам берели. Иликтөө жасайбыз. Ошол иликтөөбүзгө булар кандай болуп, тарыхы кандай эле, сиздер тааныйсыздарбы? Ал кандидаттар кантип бүгүн шайлоого баратат? Негизи эле алардын ишмердүүлүгү, алар буга чейин кандай иштер жасаган? Мындайча айтканда, биз азыр маалымат чогултуу процессин баштадык. Сиздерде маалымат болсо, биз азыр видеонун астына
электрондук дарегибизди жана телефонубузду калтырабыз. Ошол даректерге анонимдүү түрдө болот бул. Биз сиздердин коопсуздук үчүн сиздердин берген маалыматты ачыктабайбыз, кимден алгандыгыбызды. Ошону эсиңиздерге салабыз. Буга чейин ошол 1-Май районунан чыгып аткан кандидаттар кайсы жерлерди басып алган, кандай мыйзамсыз жагдайларга тиешеси бар. Эгер ушулар бүгүн жогорку кеңешке барса дагы кандай сиздерге пайда алып келет, мына ушул жагдайларды кызыкчылыкты эске алып, биз сиздерден ушуну өтүнөбүз. Бизге маалыматты бөлүшүңүздөр. Булар жөнүндө иликтөөнү чыгаралы, көрөлү, чын эле кандай адамдар бүгүн ушул жогорку кеңешке баратат. Сиздерге жардам берели. Жалпы ушул шаар тургундары тандоодо жаңылбасын. Ким экенин биз чагылдырып сиздерге жарыялайбыз. Ошол үчүн бизге маалыматтан бөлүшүңүздөр. Анткени элден эч нерсени жашыра албайт. Бул эл баарын көрүп билип турат. Ошон үчүн билген маалыматыңыздарды бизге жиберсеңиздер, биз сиздердин коопсуздук үчүн дагы бир баса белгилеп айтам. Сиздерди жарыялабайбыз. Биз анонимдүү түрдө жиберсеңиздер, биз сиздерди эч кандай маалыматтык мейкиндикке чыгарбайбыз. Ошону баса белгилегибиз келет. Анан бүгүнкү күндө ушул Бишкек мэриясында болуп көрбөгөндөй коррупциялык жолдор бар экен. Чегинен чыккан мыйзамсыз жагдайлар бар экен. Буну биз кадырлесек күнүмдүк турмушта мындай маани бербейт экенбиз да, шаар тургундарычы. Бирок жеткен чегине чейин бул жакта коррупциялык моменттер бар экен. Ошон үчүн биз сиздерден өтүнөбүз, маалыматты бөлүшүңүздөр. Мыйзам баары үчүн бирдей болушу керек. Мыйзам алдында ким болбосун бирдей жоопкерчилик тартышы керек. Биз сиздерден ошону өтүнөбүз. Анан мэрден кантип маалымат алсак болот? Жазып кетиңиздерчи комментарийга. Кантип биз мэр менен жолуксак болот? Анткени таптакыр эле мындайча айтканда качып атышат бизденчи. Качып атышат, жооп бергенден коркуп атышат. Элементардуу мэрге кат жазсак, аппарат жетекчиси жооп берип атат да. Сиздер бизде мэр барбы Бишкек шаарында? Ошон үчүн кантип биз мэрден интервью алсак болот? Тазалык кызматындагы саясатты, алардагы ишмердүүлүктү ачык түрдө бизге жооп бере турган ушул мэр болуп атат. Ошондуктан биз мэрден маалымат ала албай атабыз, достор. Ушуну жардам сурайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жогорку бийликте отурган биздин жоопкерчиликти алып аткан бийлик башындагы инсандар, кантип биз мэрден интервью алышыбыз керек? Эми журналисттин эркин маалымат алуу жөнүндөгү биздин конституциядагы жанагындай статьяларыбызды мындай эле коелу, эч кандай элементардуу катыбызга дагы мындай бир мыйзамсыз түрдө жооп берип атышат да. Ошол, достор, азыр бул жактагылар чыгып атат. Азыр мэрдин чогуу эле жүрбөйсүзбү? Азыр чалып көрөлү мэрдин кабылдамасына. Кантип жолуксак болот экен? Тартып атасыздарбы? Сиз ким? Сиз кимсиз? Ой, сага не болду? Жакшы, кандай? Азыр мэрдин кабылдамасына чалабыз. Мына аппарат башчынын уровени мына жерде турат. Биз биринчи вице-мэрге чара көр десек, аппарат башчы жооп берип атат. Доступ жок дейт. Алтыдан өттү, эми рабочий времясы бүтүп калды го. Албай атат. Бул жактагы эмелерге жабылып калыптыр. Жумуш убакыты бүттү дейт. Гудок кетет, мындан ары, гудок кетет, албай атат. Мындан ары биз түзөп адап
айрылбаган жакасын айрылды деп вице-мэр бизди сотко берип атпайбы? Инспекторлардан сурап көрбөйлүбү? Кантип байланыштык болот экен мэр менен? Жолдош инспектор кандай кылсак болот дейсиз? Азыр бул жак көчүп калбай атат да, мэр өзү. Кантип жолуксак болот? Ооба. Азыр может сурап көрсөңүз болобу? Мэрдин өзүнө. Негизи эле такыр эле таптакыр ушундай маалымат кылышып качып эле турушат да. Неге качып атышат? Мындай таза болсо, мындай ак иштеп атышса, коррупцияга малынбаса, долияда болбосо, анан жакшынакай чыгып эле жооп берип, келгиле балдар, эмне сурооңор бар, кандай маселеңер бар деп биз журналисттер жолугуш ушунчалык кыйынга туруп атат. Карапайым урматтуу шаар тургундары, сиздерди мен элестете албай жатам. Анткени бараны деп койгонго деле оңой эле сөз. Ошол урматтуу тургундар, негизи мына ушуларды мыйзамсыздан мындай коюп алып, барьер кылып, эл менен бийликтин ортосундагы барьер деп түшүнөбүз да. Мына кече эле мына бул жактагысын алдырганбыз. Биринчи пост. Экинчиси мына ушулда. Адамдар келгенде жакшынакай келип, суроолорун берип, эч токтоолугу жок. Тиешелүү эксперттер менен сүйлөшүп, мындай бир көйгөйдү чечип кетиш керек да. Кече бир дагы сотрудник чыкпай койдуго, эме ковид деп. Баса андан сырткары мына ковид-19 Кудай берип бул шылтоо болуп калды, укмуш шылтоо болуп. Келсек эле биз ковидтебиз, бул адамдар менен сүйлөшпөйбүз, кабыл албайбыз деп ачык түрдө өздөрү вице-мэрлер чыкпай койгон да. Мен ойлойм да, негизи ушундай мамлекеттик кызмат мындай бир жеңил, жөнөкөй болуп, ушул илдеттен такыр эле кутула албайбыз да. Мындай качан барба мамайдын көрү да. Канча президент алмашып атат, бирок канча бийлик алмашып атат, бирок баягы эле мына ушундай адамдар менен байланышуу, маселесин чечүү деген нерседен негедир качышат. Анан журналисттерден качып аткандыгынын эки эле себеби бар да. Бирөөсү ошол мындай бир через сөз кызматтык абалына мындай бир мас болдук деп коет го кыргыздар. Ошондой болушу мүмкүн. Экинчиси коррупциялык моменттерге, жемкорлук жолдорго тиешеси бар болушу мүмкүн. Ошон үчүн коркуп, маалымат бергенде дайыма качып, коркуп, жашырынып, шылтоолоп, айрам алып кылышат да. Мэр менен кантип жолуксак болот байке? Сиздер депутатсыздар бекен? Ошол жумуш убактысында такыр, жумуш убактысында да жолугуп албадык, жумуштан кийин деле эми күтүп атабыз. Может, Кудай жалгап чыгып калат бека. Үйгө кетип атканда может эки ооз суроо берип жооп алып калабыз деген ойлор болуп атат. Да. Азды карача бар ма? 1 секунд. Прямойду өчүрүп кое берели. Ошол достор, анда баракчаны бөлүшүп, жардамыңыздарды комментарийге жазып коюңуздар.
кантип биз жолуксак болот, эмне кылсак болот? Может, ошол бийлик башындагыларды белгилеп коесуздарбы? Маалымат алганга, суроолорду бергенге, жооп алганга. Дагы эмечи? 1-январдан башталган жабылып. Өзүңүздөр билесиздер. Буга чейин мэрден интервью алганыбызда мэр айткан, жаңы жылдан кийин ликвидация кылып биз парковканы жоёбуз дедилер. Ошондон кийин кайра кийин вице-мэрден тактаганыбызда вице-мэр дагы 1-январдан баштап парковка стоянкалар иштебейт деген. Бүгүнкү күндө иштеп турат. Анан Кече постановление чыкты. Кече ликвидация кылышты, бирок бүгүн биз жолдон көрдүк. Мурда кандай болсо ошондой эле иштеп атат. Анан эң жогорку кызматтагы адамдар мындай жөнүн сүйлөп койбош керек го деп ойлойм да. Сүйлөгөндөн кийин ошого татыктуу жооп кылышы керек. Болбосо сүйлөшү керек. Сүйлөй берет. Бuyактан мыйзамсыз иштерге кандай чара көрүп, кандай маани беришет, аны баарыбыз кийин бааласак болот да. Өчүрдүк анда. Негизи мэр кайсы жумушка күнү кайсынан канча убакытта чыгат негизи? Анда өчүрдүк достор. Буюрса аябай аракет кылабыз, маалымат алып сиздерге ачыктап бергенге бул тазалык кызматындагы ишмердүүлүктү.